Муса фараонго мындай деди: Теңир мындай дейт: түн ортосунда мен Мисир жерин аралап өтөм. Ошондо Мисир жериндеги тун балдардын баары, тактысында отурган фараондун тун баласынан баштап жаргылчак тартып отурган күңдүн тун баласына чейин өлөт. Малдын биринчи төлүнүн баары кырылат. Ошондо бүткүл Мисир жери боздо бийлейт. Мындай ый мурунда болгон эмес, кийин да болбойт. Ал эми Исраил уулдарына, алардын адамдарына да, малына да эч ким тийбейт. Ошондуктан Теңир Мисирликтер менен Исраилдыктардын ортосуна кандай айырма койгонун көрөсүңөр. Сенин кулдарыңдын баары менин алдыма келип жүгүнүп, жетектеп жүргөн элиң менен кошо чыгып кет дешет. Мен ошондон кийин гана чыгып кетем деди. Анан Муса фараондон каарданып чыгып кетти. Теңир Мусага мындай деди: Мисир жеринде кереметтеримди көрсөтө беришим үчүн фараон силерди укпай койду. Муса менен Аарон ушул кереметтердин баарын фараондун алдында көрсөтүштү. Бирок Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал Исраил уулдарын өз жеринен кое берген жок. 12 бөлүм. Теңир Мисир жеринде Муса менен Ааронга мындай деди: Ушул ай силер үчүн айлардын башталышы болсун. Ушул ай жыл ичиндеги айлардын биринчиси болсун. Исраил жамаатына мындай дегиле: Ушул айдын 10-чу күнү ар ким өз үй бүлөсүнө бирден козу камдасын, ар бир түтүн бирден козу даярдасын. Эгерде үй бүлөдөгү кишинин саны аз болуп, бир козуну жеп түгөтө албай турган болсо, анда ал үй бүлө өзүнө жакын жашаган коңшусунун үй бүлөсү менен бирге кишинин санына жараша камдасын. Бир козуну канча киши жеп түгөтө алса, ошончо киши чогуу жесин. Ал кемчилиги жок бир жылдык эркек мал болушу керек. Аны койдун же эчкинин арасынан тандап алгыла. Силер аны ошол айдын 14-үнө чейин сактап тургула. Аны Исраилдин бүт жамааты кечкирери менен сойсун. Этин жей турган үйдүн эшигинин 2 кашегин, эшиктин маңдайчасын анын каны менен сүртүшсүн. Этин отко кактап бышырып, ачыткысыз нам менен, ачуу чөптөр менен ошол түнү жеп бүтүрүшсүн. Этти чала бышырып же сууга бышырып жебегиле. Баш шыйрагын, ичеги каарынын калтырбай отко кактап бышырып жегиле. Анын этин эртең мененкиге калтырбагыла, эртең мененкиге калганын өртөп жибергиле. Аны белиңерди курчап, бут кийимңерди кийип, таяңарды колуңарга алып шашлыш түрдө жегиле. Бул Теңирдин пасахы. Мен дал ошол түнү Мисир жерин аралап, Мисир жериндеги адамдан тартып малга чейин баардык төл башларын жок кылам. Мисирдин баардык кудайларына сот жүргүзөм. Мен Теңирмин. Силер отурган үйлөрдөгү ошол кан силердин белгиңер болот. Канды көрүп силерден кыя өтүп кетем. Мисир жерин кыйратып жатканымда силердин башыңарга эч кандай аламат түшпөйт. Ошол күн силердин эсиңерде калсын. Ошол күндү түбөлүккө белгиленген майрам катары Теңирге арнап, укумдан тукумга майрамдагыла. 7 күн ачыткысыз нан жегиле. Биринчи күндөн тартып үйүңөрдөгү ачыткы кошулган тамактарды жок кылгыла. Ким биринчи күндөн 7-чү күнгө чейин ачыткы кошулган тамак ичсе, ал Исраил элинин арасынан жок кылынат. Биринчи күнү да 7-чү күнү да ыйык чогулуш өткөргүлө. Бул күндөрү эч кандай жумуш кылынбасын. Ичип жей турган гана тамагыңарды жасасаңар болот. Ачыткысыз нан майрамын өткөрүп тургула. Анткени дал ошол күнү мен силердин кошуун элиңерди Мисир жеринен алып чыккам. Ушул күндү түбөлүккө белгиленген күн катары укумдан тукумга белгилеп тургула. Биринчи айдын 14-чү күнүнүн кечинен баштап, ошол айдын 21-чи күнүнүн кечине чейин ачыткысыз нан жегиле. 7 күн бою силердин үйүңөрдө ачыткы кошулган тамак болбошу керек. Себеби ким ачыткы кошулган тамак жесе, ал келгин болобу, ошол жердин жергиликтүү тургуну болобу, Исраил жамаатынан жок кылынат. Ачыткы кошулган эч нерсе жебегиле. Кайсы жерде болсоңор да ачыткысыз нан жегиле.